Кыргыз жаш күчү коомдук бирикмеси жаңы Китеп батыл аталышындагы долбоорун баштады. Бул тууралуу аталган коомдун билим бөлүмүнүн төрагасы Тилек Турарбеков билдирди. Долбоордун эрежесине ылайык сынакка бир үй бүлөдөн атасы же апасы баласы менен бирге катышат. Шартка ылайык катышып жаткан окуучу 8-класстан жогорку класста билим алышы керек. Катышуучулар бир китепти 7 күн ичинде окуп чыгышы абзел. Бир айылда канча деген үй бүлөлөр бар да. Анан көпчүлүк учурда бизде үй бүлөлөргө жакшы бир жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбайт деп эсептейбиз да. Себеп дегенде бардыгы эле тиричилик деп түшүнүп жашап келишет. Анан андыктан ошол үй бүлөлөргө көңүл буруп, алар менен бирге иштешип, ар бир айылдагы үй бүлөгө, мисалы 10 үй бүлө, 15 үй бүлө, 20 үй бүлөнү катыштырып, ушуна кыдырып чыксак деген ниетибиз бар да региондордо. Китеп батыл долбоорун өткөрүү максаты ата-эне менен балдардын ортосундагы мамилени жакшыртуу, ортодогу тосмолорду жок кылуу, ошондой эле билимге, өнүгүүгө чакыруу болуп саналат. Долбоор алгач Кочкор районунда старт алып, ага катышып жаткан 10 ата-энеге бирден китеп таратылган. Сынактын жобосуна ылайык бир китепти окуп чыгуудан сырткары, үй бүлө уюштуруучулар тарабынан атайын түзүлгөн кошумча суроолорго да даяр болушу зарыл. 10 үй бүлөнү тандап алганбыз. 10 үй бүлө 10 команда болуп кирет да, анан бири-бири менен жарышышат. Бул жерден үй бүлөлүк ынтымак чыңалат биринчиден, экинчиден ата-эне бала бирге окуп башташат. Анан үчүнчүдөн китептин мындай китепти жайылтууга, китеп окууну кызыктырууга бир алгачкы кадамдар болуп эсептелип атат да буюрса. Кыргыз жаш күчү коомдук бирикмеси негизинен 5 багытта иш алып барат. Спорт, кайрымдуулук, айылдарды социалдык жактан өнүктүрүүгө ылайыкташкан долбоорлор менен иштешүү, туризм жана ошондой эле эң негизги багыт билим берүүгө басым жасалып жатканын Тилек Турарбеков кошумчалады. Китеп батылда Кочкордо уюштуруп атабыз го. Бул жерде жеңүүчү үй бүлө Алматыны көрүп, эс алдырып келебиз да. Алматы шаарын көрсөтүп. Анан менимче аябай жакшы нерсе го дейм. Мисалы айыл жергесинде жашап, анан үй бүлөң менен чогуу китеп окуп, конкурска катышып утуп алып, анан бекер бир коңшу өлкөнү көрүп, ал жака барып үй бүлөң менен бирге сүрөткө түшүп, мисалы ал жерден эс алып келген менимче айыл жергесинде жайгашкан үй бүлөлөргө аябай сонун болсо керек деп ойлодук. Келечекте Китеп батыл долбоорун ар бир райондо гана эмес, ар бир айылда өткөрүүнү максат кылып, аталган батыл китеп окуу маданиятын жайылтууга, адамдардын көөдөнүн руханий жактан өнүктүрүп байытууга жакшы инструмент болоруна терең ишеним артып жатабыз дейт демилгечилер. Бул дүйнөдө бир эң баалуу нерселердин бири китеп деп эсептейбиз. Себеп дегенде ошол эле чет өлкөлөрдү карасак, эгерде китеп бул жашоодо маанисиз болгондо, өнүккөн өлкөлөр китеп окушпайт болчу да. Анан азыр карасак, көп эле чет өлкөгө чыгып келген байкелерибиз өзүбүз деле көрдүк. Чет өлкөдө китепканаларда, мындайча айтканда, бош орун жок да. Бардыгы китептин үстүнөн окуп, китепке кызыгышат да. Ошол себептен ойлойбуз, көптөгөн жолдорду бизге китеп ачып берет деп. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, NewTV.